Нол койлорду сойсоң жарайт. Анан мисалы арашанын койлор жүрөт. Өзү негизи этке деп эле багылынат. Анын сулуулугуна аны кучактап эч ким жатпайт. Бирок баасы кымбат келип калат го. Ошондой эсептеп келгенде төөнүкү деле кээ бирки сорттору бар, ошо арашан койлорго окшош кымбат. Неге кымбат? Кимдир бирөөнүн интересиби дегендейчи. Бир шеф өтө жакшы иш кылса, ушундай мактап асманга чыгарып салабыз. Анан кийин ал иштен кетсе эле ушундай жамандап, деп эле үстүнө чыгып, кыскасы эң жаман адам кылып койсун. Антпестен мына эчки бир эле козу турат. Булар 2ден туйт. Көбүнчөчү. Эсиң болсо эчки ал дейт. Ар 6 ай сайын 2ден тууп атып өтө көбөйтөт. Мына кой. Бир жылда бир жолу эле туйт. Муну багыш өтө оңой койдучу. Берсең жейт, бербесең көптөлөмө арабайт. Айдаган жагын айдап коет. Наркы теке. Теке дегенчи. Теке бул эчкенин эркеги да койго окшош жоош эмес. Каалаган жагына кетет. Эң куйту ошондой. Моундай могул чабарадан эгер надо будет секирип өтүп кете берет. Өзүнүкүн бир аз бербеген, бирок ал арстандай эр жүрөк эмес. Бир аз болсо дагы койго салыштырмалуу өзүнүкүн бербейт. Азыркы доордо текелерге караганда койлор көп. Койлор деген кандай мына чарчаңкы болуп, мен качан союп жеген болсоң, эми өлсөк өлүп калабыз короче. Өлгө чейин жейбиз депчи. Көпчүлүк койдой жашап өтүп кетет. Жеш керек, семириш керек, рахаттаныш керек, жат укташ керек. Кичине нары бери жүгүрбөйлү, мынау шустри текелерге окшош шустриленбейли десе, жок, онуку туура эмес, аны баары жаман көрөт. Бирок арстандай болупчу, өзүнүкүн бербей, эл башкарып, тарыхты өзгөртүп, алдыга жылдырып, динди жайылтып, акыйкатты жайылтып, түшүнбөй аткан адамдарга түшүндүрүп жүрө турган өзүнчө бир аймандык сыпаттан өйдөгө чыгып, кой эмес, нак шер арстан болгон адам бул кимдир? Азыр көрсөтөбүз, мына жерден таап берем. Адам кээде айбанга кээ бир жерлери окшоп кетет. Талас, баатырлар чыккан жер. Баатырлардын эң баатыры Манас атабыз. Андан бери дагы баатырлар толтура. Эгер атап нол деп айтып баштай турган болмосок, уже мактанып баштайбыз. Өзү негизи элде сөз бар го, элдин сөзү менин сөзүм эмес. Таластыктар мактанат дейт. Көбүрөөк оштуктар мактанат бизчи. Оштуктар мактанганда таластыктар жөн эле дем алат деп коет го. Негизи эле жалпы бардыгы эле мактанат. Кыргызстандын жалпы эли, Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөр болгону кээ бирки эл билдирип коюшу мүмкүн мактанганынчы. Кээ бирки учурда мактаныш дагы керек. Кандай учурда? Эгерде бир жакшылык ишти, сооптуу ишти, кайрымдуулукту, же бир эрдикти, же бир жакшы нерсени көрсөтүп кылган болсоң, эми Аллах үчүн эле кылган болсоң эле көрсөтүп кылсаң, балким башка адамдар дагы ээрчисе, бул жакшы мактануу деп эсептелет. Эгерде Аллах үчүн эмес, мына мен кыйын экенин билип койгула деп туруп кыла турган болсо, анда ал туура эмес мактануу болуп эсептелет. Жөндөн жөн эле өзүн өйдө сезип, мен кыйын десин, жогору десин деп мактана берген шариатта кайтарылган. Айрыкча бир жерге жетекчи болгондо, директор болгон убакта мактанганды дагы анын жанында туруп мактаган вазирлер бар го, пактачылар бар го, оштун тили менен айтканда. Кошоматчылар бар го, адабий тил менен айтканда. Ошолорду тыйган. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Ухсу фи вужухил маддахина тураб. Мактаган адамдын бетине топурак сепкен деген. Мисалы, бирөө мактатат да, сиз бир кыйынсыз, жештериңиз башкача дегендерге топурак сепкиле деген. Топурак сепкиле дегени ошо топуракты бетине чачып салып эмес, мактаган адамды койчу, көп мактай берди. Биз канча сен мага жагынам деп сүйлөгөнүң менен мен баары бир ушул адаммын. Бир Кудай берип, ушинтип бир жетекчилик келип калыптыр, бир омат келип калыптыр деп гана токтотуш керек. Антпесе вазир жакшы, хан жакшы дейт го. Канчалаган хандарды залым кылган анын вазирлери болот. Фираунду Кудайга кыла турган деңгээлде мен Кудаймын, ана роббукумул а'ла, мен жогору Кудаймын деп адаштырып, ушундай бир кафырлыктын жогорку чегине чыгарып салгандагы бул ким болгон? Бул жанындагы Хаман, вазир болгон. Ошондуктан бизде бир ушундай адат бар, моюнга алышыбыз керек. Бир шеф өтө жакшы иш кылса, ушундай мактап асманга чыгарып салабыз. Анан кийин ал иштен кетсе эле ушундай жамандап, деп эле үстүнө чыгып, кыскасы эң жаман адам кылып койсун. Антпестен мактабаш керек. Ошол эле маалда кийин кетип калса деп элебеш керек. Жакшы көрсөң дагы өтө жакшы көрүп, сүйүп, көз жаш төгүрбөй турган деңгээлде болуш керек. Жаман көрүп, эгерде касташып калсаң дагы орточо касташ керек. Пайгамбарыбыз айткан: "Ахбиб хабибака хаунамма аса айякуна багидака яумамма". Жакшы көргөн адамың орточо жакшы көргөн, бир күн сен жаман көргөн душман болуп калышы мүмкүн. Вабгид багидака хаунамма. Жаман көргөн адамың орточо жаман көргөн, бир күн сен ал адам менен эң жакын адам болуп калышы мүмкүн. Ошондон ортолукта карманабыз. Бир мактагандан нарагын өткөрбөйбүз, түшүргөндө да ылдый түшүрбөйбүз. Кеткен шефти да жамандабайбыз, келген шефти да мактап, жасакерленип,
пахта койбойбуз. Жана мактануу ар бир адамда бар. Ошол нерсени дагы чегинде жана айрыкча башка бирөөнү мактоону дагы чегинде коебуз. Тагыраак айтканда, пахта коюуну абайлайбыз. Анткени магрур деп коет араб тилинде. Адам өзүнөн кетип, биздин тилде кандай деп коет? Өзүнөн кетип калат го. Өзү эчтекеге жарабайт өзүчү. Колунда эгерде ошол кылып аткан иши эле болбой калса, эч ким эмес. Бирок аны сиз өтө кыйынсыз, бир деп алдап өзүнөн кетирип койгон бул жанындагы адамдар. Ошондуктан ар кимди мактай бербейбиз. Кимдир бирөө көтөрө алат, кимдир бирөө көтөрө албайт. Семиздикти кой көтөрөт дегендей, көтөрө турган жерине чейин айтыш керек. Адам анчалык семиздикти, анчалык мактоону көтөрүшү өтө кыйын. Алданып калышы мүмкүн, өзүнөн кетип калышы мүмкүн. Абайлайбыз, Аллахтан коркобуз, кылган жакшылыктарды Аллах үчүн гана кылып, башкаларга көп мактана бербейбиз. Мактаныш керек болсо, балким башкалар дагы ушул ишти кылсын деген иретте чыгарса болот. Эгер башкалар дагы ушул ишти кылсын деп чыгарып аткан маалда өзүнөн кетип кала турган деңгээлде болсо, анда аны мактанбаш керек. Жөн эле калтырыш керек, соо бүтүн бойдон ахиретке калыш керек. Ассаламу алейкум. Топоз деп коет, уйдун жапайсы. Бизде ушул түрү бар топоз депчи. Бою кичине, кышта üşөбөй турганчы. Биз көбүнчө койдун этинен караганда уйдун этин көбүрөөк жегенибиз үчүн, баягы өгүздү багып, семетип турган эттери базарда сатылат го. Ошол өгүз мүнөздүк бар. Себеби эмненин этин жесең, ошонун мүнөзү өтөт деген. Неге дегенде, биз жоош болуп, макул болуп туруп, кээде бир топуланганда токтой топулоң кылып сала турган адаттар бар. Кечегисинде көрдүңүздөр го, базарда топулоң чыгып кетти эле, бир кишини 7-8 удар кылышты. Жабалактап 5-6 бирдей кылыпчы. Бул баягы өгүз дагы бир ачуусу келгенде ушинтип алат го. Анан көп өлкөлөр бар, мисалы араб өлкөлөрү, дээрлик мына Кытай, Корея, мындай тооктун этин көп жешет. Анан тоок окшош, ушундай семирген, анан кичине нерсе кылса сразу эле топулоң кылып берген. Кайра топулоң кылып туруп, кайра жазылган. Ошондой бир жактары, эми башка жакшы сыпаттары да окшосо керек. Бирок бул жөн сөз эмес. Каалайбызбы, каалабайбызбы, эмненин этин жесеңиз, ошол жаныбарга бир чети окшоп баштайт. Төөнүн этин дээрлик биздикилер жебейт. Төө кымбат да. Төөнүн этин керек болсо Арабияда деле көп кымбат. Биздин умрага барган ажыларыбыз төө союп, коноктоду го, Кыргызстандан келген ажыларыбыздычы. Ошондо ал бир төө $2,500 арзаныраакчы. Мындай эсептеп келгенде эттин килограммына дал келбей калат. Мисалы, мынол койлорду сойсоң жарайт. Анан мисалы Арашанын койлор жүрөт. Өзү негизи этке деп эле багылынат. Анын сулуулугуна, аны кучактап эч ким жатпайт. Бирок баасы кымбат келип калат го. Ошондой эсептеп келгенде төөнүкү деле кээ бирки сорттор бар, ошо Арашан койлорго окшош кымбат. Неге кымбат? Кимдир бирөөнүн интересиби дегендейчи. Анан бизде көбүнчө жылкынын этин жейбиз. Жылкынын эти, жылкы корс мындай сүрүп кете берет. Ошол себептүү сүрмө адаттар болуп калынат. Бул эттин адамга берген таасири десек болот. Анан арам эт жегендер бар. Чочконун этин жегендер бар. Чочко ушундай жаныбар, ургачысына кызганбаган эң ыплас жаныбар ушундай. Мисалы аялы, чочконун ургачысын айтсам да, башка бирөөлөр кошулуп жүрө берет, ала эчтеке койт. Ошол чочконун этин жегендер, жанагында бул цивилизация, бул өнүктү деп туруп, аяшы вальске түшө берет. Досунун катынын белин кармайт, башка жерин кармайт. Көлгө ойногон арабызда бир буспул барып туруп, танса кылып туруп, ал тансалаганда бирөөнүн катын менен тансалап, жеңил бийде вальске түшүп, көлдө мынол бели анан көкүрөгү эле жабылып, калган жактар ачык турган убакта ошол жерди көрсөтүп, аралашып, тамаша кылынат. Бул чочко мүнөз деп коет, даюс деп коет. Мындай адамдар бейишке кирбейт. Бейиштин эшигине, бейиштин дарбазасына чоң кылып жазып койгон. Мисалы мынол жерге элестетин. Сен кирбейсиң деп жазса да. Мынол жерге мындай адам кирбейт деп. Ким атыңыз болсо да, бул жак бейиш эмес. Просто адам тыюу салынса эле бир кыйналып кетет. Ошол сыяктуу эң рахаттардын рахаты болгон ахиретке, бейишке чочко мүнөздөр кирбейт. Кимдер дегенде аялың, карындашын, тууганын коргой албаган, кызгана албаган адам, булар бейишке кирбейт. Дайыс болуштан сактанабыз.